суунун азайып кеткени байкалууда. Эл арасында талкуу жаралып, бир канча наразычылык пайда болууда. Мына ушунун негизинен жергиликтүү бийлик, тиешелүү органдар менен, изилдөө институттары менен, Улуттук илимдер академиясы менен тыгыз байланыш иштеп, буга чейин карап чыкса жакшы болмок да. Кече мына Илимдер Академиясынын, Улуттук илимдер академиясы жетекчилиги айтып атат, биз 3 ай мурун дейт, биз дейт жергиликтүү органдарга, мэрияга жана тиешелүү органдарга жеткиргенбиз дейт. Суу ушундай таңкыс болуп калышы мүмкүн деп дейт. Ошо боюнча силер чара көрүшүңүздөр керек болчу да. Эми себебин биз билип жатабыз, мына калктын саны өсүүдө, көп кабаттуу үйлөр курулууда, мына унаа жуугуч жайлар, автомойкалар, мончолор көбөйүп атат. Бул өзү керектүү нерсе, бул керек. Бирок биз ошого жараша суунун эсебин да санап эсептешибиз керек болчу да. Кошумча суу сактагыч жайларды курушубуз керек болчу, суу системаларын көбөйтүшүбүз керек болчу. Бул багытта мен 2022 жылы 19 майда Алмаз Акынжанович баса белгилеп айткан болчумун. Мына көп кабаттуу үйлөр курулуп атат, мына авариялар көп болуп атат, суу тетиктер жарылып атат, карайлы депчи жергиликтүү бийликке биз ушу тапшырма бергенбиз ушул жердечи. Эми эмне дейбиз? Эми бул суунун башы болуп туруп, мына сууга суу, ичкен суу мына жетишпестиги бул абдан өкүнүчтүү мына бизгечи, Кыргызстанга. Мына ошон үчүн сиздер, мына урматтуу чакырылгандар, жакшы мына долбоорлорду иштеп чыгыңыздар, акчаны каяктан тапсак болот. Эгерде тиешелүү мыйзамдар керек болсо, биз келиңиздер чыгарып берели, жана бир канча депутаттар сунуштады, колдоп берели. Эми урматтуу чакырылгандар, Улуттук илимдер академиясы маалымат бергенде жакшы көңүл буруш керек болчу да, силер кайдыгер карагансыздар, буну моюнга алышыңыздар керек. Мына эми азыр автомойкаларды жаап атасыздар. Автомойка жабылганда автоунаалар чаң болот. Шаар эмне болот? Шаар аба бузулат. Экологияга таасир берет. Мына Ош шаарында бир канча проблема бар эле, кыйкырып жүрдүк. Эми мына Бишкек шаарында пайда болду. Бул уят да 21-кылымда. Мына Улуттук илимдер академиясы берген нерсе иштеш керек. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, бул жерде биз кичине илимге дагы көңүл бурушубуз керек. Кече үнүн уктук, айлык маянасы аз дейт. Алар берген маалымат булар аткарбай атса, кайсы жакка карап кетип атабыз анда бизчи? Мына азыр маалымат каражат булактарына булар айтып атышат, суу берилди, бардыгы жакшы депчи. Азыр мына жогорку кеңеш жыйыны бүтөт, суу дагы токтоп, дагы проблема болот, дагы элдер көчөгө чыга баштайт. Көрүп атпайбызбы, элдер көчөгө чыгып атпайбы, жол тосуп атышат. Ошон үчүн мына азыр жооп берип атасыздар, маалымат каражат булактарын жакшы деп атасыздар, суу бар.